Азыр тай жарыш башталайын деп атат туугандар. Бул жакта калыстар тоонун тандап атат. Бул жер сөзсүз карайт экен, тиштерин карайт экен, башка кошулуп кетпеген жокпу деп бүт көзөмөлдөп калыстар тобу ар бирин жазып ушундай сындан өткөрөт экен. Жалпы 30тан ашык тайдын ортосунда жарыш болот экен азыр. Кырсыктан тыш жакшы өтсүн дейли, буюрса ийгилик. Бул жерде ушу 100.000 сомдон ашык байге ушу тай үчүн Ташкент шаарына ушу 2 кишилик путевка дейт. Бул жерде уюштуруучулар ушуну айтып атат. Мыктынын мыктысы мынакей Талас 2024 жыл жыйынтыгында ушу баш байгени алган окшойт. 16-номер. Ар биринин өзүнчө тарыхы бар экен. Үстүндөгү балдар да мыкты экен. Көздөрүнөн жалын чыгып туруп, мен биринчи орунду алам дешип атат ар бири. Ийгилик каалайбыз. Бүгүн Айтматов районунун Ак Жар айылында мына ушундай иш-чара болуп атат. Ат чабыш федерациясы тарабынан уюштурулуп, Жанышбек ата кубогу болуп атат. Бул жакта жаңы эле кунан чабыш, аламан байге жыйынтыкталып, азыр акыркы бөлүктөрүнө келдик. Тай чабыш болот, андан кийин ушу жыйынтыктоо сыйлоо иш-чарасы болот. Жалпы жеңишке жеткен ошол чабандестерди куттуктайбыз. Бул жакта эл дагы көп туугандар, бүт ат сүйүүчүлөрү ушул Ак Жар айылына чогулуп бүгүн ушундай бир жогорку деңгээлде иш-чара болуп атат. Жаганга карабай баардык көрөрмандар ушул жерде бүгүн.